Қана, балдар, саламатсыңарбы? Так, бүгін, балдар, сабақ өтіле тұрған сабағыбыз сынатуышты бышыктоо жана жыйынтыктоо балдар. Сабақтың мақсаты алған билимиңерди тереңдетип дагы бышыктоо балдар. Ушу өтүлгөн темалар аркылуу чыгармачылык менен иштеп келген ишиңерди өз алдыңарча презентациялоо, ошондой эле жазган жазуу кол жазмаңар сулуу жазууга, таза, катасыз жазууга үйрөнүү. Ал эми тарбиялык кысаты балдар. Ошол мекениңерди сүйүүгө, ынтымакта болууга жана ошондой эле маданияттуу сүйлөп, кыргыз тилинен алган билимиңерди өркүндөтүү. Эмесе, кана чыгармачылык менен иштеп келген ишиңерди көрсөтүп койгула. Азаматтар, баарыңер жакшынакай кылып, сынатуышту катыштырып, абдан жакшы чыгармачылык менен иштеп келген экенсиңер. Так, эми айттыңар, кээ бирөөңөр презентациялап келдик деп атасыңар. Кана эмесе, ким презентациялап келди? Мына зат атооч, сын атооч боюнча ким презентациялап келди? Так, биринчи, кана сен сын атооч боюнча кандай презентациялап келдиң? Кана дос демеге кел, достага кел. Кана кандай иштериңди презентациялап келдиң? Сын атооч заттын өңү түсүн, сын сыпатын, формасын көрсөтүп, кандай кайсы деген суроолорго жооп берет. Мен ошо сын атоочко кызыл китеп жасап келдим. Бул кызыл китептин ичинде сейрек кездешүүчү жана кооз жаныбарлар бар. Бул мисал үчүн ак илбирс жана күрөң аю. Ак илбирс бул жаныбар негизинен Кыргызстандын Ысык көл аймагын байырлайт. Акыркы маалыматтар боюнча алардын саны Кыргызстанда 35-40 айланасында. Бул жаныбарды аткандарга 500 000 сом өлчөмүндө айып салынат. Күрөң аю, бугу, жейрең, арка кулжа. Бул жаныбарлар дагы Кыргызстандын кызыл китебине кирген. Бул ак илбирс кандай ак, бул сын атооч, жана бул жырткыч жаныбар кандай жырткыч, күрөң аю болсо кандай күрөң. Азамат, рахмат, отура кой. Так, кана эми андан кийинки сын атоочтун жай даражалары, күчөтмө даражалары боюнча кана ким кандай слайд, ким кандай презентация уюштуруп келди, кана. Кыргыз тилинде 4 даража бар. Жай даража, салыштырма даража, басандатма даража жана күчөтмө даража. Мен Манас жөнүндө жай даражаны катыштырып презентация кылып берем. Манас бул айкөл, күчтүү, эр жүрөк, өз жерин коргоп келген баатыр. Өз жерин коргоп келген баатыр. Бул жерден кандай сын атоошту катыштырдың? Жай даражада. Жай даражага кандай күчтүү, баатыр, айкөл, эр жүрөк. Азаматсың, отура кой. Так, андан кийинки кана салыштырма даражага ким чыгат? Кана ким талай бекisi кел. Салыштырма даражасын мен тандадым. Бул эрежеси бир заттын экинчи затка салыштырып айтылышы, ага раак мүчөсү уланат. Анын салыштырма даража 2 жол менен жасалат. Морфологиялык жол менен жана синтаксик жол менен. Морфологиялык жол менен раак мүчөсү уланат. Синтаксик жол менен дан мүчөсү уланат. Адамдан кичирээк. Кимден? Адамдан кичирээк. Жана раак мүчөгө күчтүүрөөк, таттуураак. Мен ошол үйгө тапшырма берилгенди. Мисалы, мен болсо өз колум менен жасалган чыгармачылыгымда мен салыштырма даражаны кош жасап келдим. Бул 8 март оюга караганда козураак, кандай козураак, раак мүчөсү уланып атат. Берде Москва, берде Кыргызстан.
бул Москванын асманы Кыргызстан асманына караганда бозомдуураак. Кандай бозомдуураак, раак мүчөсү уланып жатат. Жана Бишкектин курулуштары Москваныкына караганда жаңыраак, раак мүчөсү уланып жатат. Так, жаңыраак. Азамат, рахмат, жакшы. Анан кийинки кана басаңдатма, күчөтмө басаңдатма даражасына ким чыгат? Кана кимиңер кана келе баш сен. Күчөтмө даража заттын сын сыпаттын жогорку деңгээлде экендигин көрсөтүп турат. Ага болсо өтө, аябай, чымкый, чылт деген сөз мүчөлөрү уланат. Мисал келтирсек, мисалы кызыл алма, кып-кызыл алма бул күчөтмө даражада болду. Ал эми басаңдатма даража бул заттын нормалдуу белгиге жете бербегендигин жана басаңдатылып айтылышын айтабыз. Ага деген ыш, ылт жана башка мүчөлөр уланат. Мисалы ак ыш мүчөсүн улаганда агыш. Мен үйгө болгон тапшырма боюнча презентацияда жасап келдим. Слайд-шоу кылдым. Бул жакта Казакстандын желеги кандай? Көгүш. А бул жакта болсо Кыргызстандын жайлоолору боз үй кандай? Агыш. Жана асманы көгүш, жана күн желеси кызгылт, саргыч жана башка оңдор менен турат. Мен жана үй тапшырмадагы сүрөт тартып келгем. Мисалы бул күчөтмө даражада кызыл алма, өтө кызыл алма бул күчөтмө даража болду. Көк ыш мүчөсүн улаганда көгүш, көйнөк бул деген басаңдатма даражада болду. Рахмат. Жакшы, жакшы даярданып келиптир балдар. Так, андан кийинки балдар эми сынатооштун түрлөрү боюнча. Кана сынатооштун түрлөрү боюнча даярдап келдиңерби? Азамат, баарыңар жакшы даярданып турсуңар да. Кана Жеңишова. Негизи сынатоочтун эки түрү бар. Бул сапаттык сынатооч жана катыштык сынатооч. Мен үйгө берген тапшырма боюнча чыгармачылык менен сапаттык сынатоочко жакшы кызды тартып келгем. Сапаттык сынатооч бул заттын сын сыпатын, өңү түсүн, көлөмүн, формасын, даамын түздөн түз көрсөтүп, сапаттык сынатооч деп аталат. Мисалы, жакшы кыз, бул жакшы кыз, сулуу, тартиптүү, ата-энесин уккан кыз. Ал эми катыштык сынатооч болсо, башка бир зат менен болгон байланышына, кандайдыр бир катышына карай заттын өзгөчөлүктөрүн көрсөтүүчү катыштык сынатооч деп аталат. Катыштык сынатоочтор көбүнчө сөз жасоочу мүчөлөр аркылуу жасалат. Мисалы бул кыз болсо тартипсиз, эч кимди укпаган, уйкучу, өзүнүн маданияттуу алып жүрө албаган. Азамат, отургой, жакшы. Так, эми балдар, дагы кандай чыгармачылык менен иштеп келген ишиңер бар балдар? Өзүңөр чыгармачылык менен иштеп келген ишиңерге келип жактап бересиңер. Так, кана Токушев, ким Сейитбеков, кана келип силер экөөң өзүңөрдүн жасап келген ишиңерди келип жактап бергиле. Мана өз колуңар менен жасадыңарбы? Сынатооштон сынатооч жасоочу мүчөлөрдөн турган сөздөр булар мүчөлөрдөн турат. Лу, лү, анак, чак. Мисалы, жайлоодо чабан малдуу кандай? Мал бул зататооч. Лу мүчөсүн, малдуу мүчөсүн улаганда заттан сын жасалып кетип атат. Кош сынатоочтор ортосуна дефис коюлуп жазылат. Мисалы, ак кара, кобур собур. Мисалы, ак кара, кобур собур койлор жайлоодо оттоп жүрүшөт. Салыштырма сынатоочтун ыраак мүчөсү болушунча созулуп айтылат. Мисалы, агыраак, көгүрөөк койлор жайлоодо оттоп жүрүшөт. Кошмок сынатоочтор ар башка жазылат. Мисалы, кара күрөң, жайлоодогу чабандын кийими кара күрөң. Так, Азамат, мына карагылачы, бул экөө топ менен иштеп, жакшынакай кылышып, өздөрүнүн сүрөтүн өздөрү тартып, жакшынакай кылып, өздөрү жактап берди. Рахмат, отургула. Так, андан кийинки дагы кимдин кандай иштери бар? Кеңешова келе кой. Сынатоочтор заттык мааниге өтүп айтыла берет. Мындай учурларда сынатооч менен бирге айтылган аныктагыч зат түшүп калат да сынатооч заттык мааниге өтөт. Аныктагычка уланган мүчө сынатоочко уланат. Заттанган сынатооч
сынатошто зат сыяктуу эле жөндөмө көптүк улар мүчөсү уланат да, жөндөмөдө сандык мүчөлөр менен өзгөрөт да, ал сүйлөмдө ээлик, толуктооштук, аныктооштун милдетин аткарат. Мисалы, сынатоштук мааниде кандай жакшы кишиге айтсаң билет, жаман кишиге айтсаң күлөт. Кандай кишиге? Жакшы, жаман кишиге. Кимге? Кишиге. Заттык мааниде жакшы кишиге айтсаң билет, жаман кишиге айтсаң күлөт. Кимге? Жакшыга, жаманга. Бул заттык мааниде. Эми балдарым, мына 3 топ тең абдан жакшы даярданып турсуңар. Ушундай эме макалдарыңар мазмунду абдан жакшы экен. Эми чарчадыңар балдарым. Кана эмесе ордуңардан турабыз. Биз бир аз жеңилденип мындай эс алалы. Так, кана эми балдар топ менен иштейбиз. Топ менен иштейбиз. Мына сабагыбызды бышыктайбыз эми. Ар бир топ өзүңөрчө иштейсиңер. Мына топ менен иштөө. Кластер, Синквейн, Вендин диаграммасы менен иштейсиңер. Так, биринчи топтук, биринчи топ мынакей Вендин диаграммасы менен иштейсиңер мынакей эмеңер. Так, экинчи топ. Экинчи топ мына кластер менен иштейсиңер. Үчүнчү топ Синквейн менен иштейсиңер мынакей. Күчтүү топ Синквейн менен, ыймандуу топ кластер менен иштейсиңер. Акылдуу топ Синквейн менен иштейсиңер. Мына сабакты бышыктайбыз. Батыраак балдар, батыраак иштегиле. Баарыңар чоңуусу менен бат-бат иштегиле. Ана, силер даярсыңарбы? Сынатошту эмне кылуу экен силерге? Вендин диаграммасы. Кана ким жактап берет? Келип, кана. Бул Вендин диаграммасы. Мен Вендин диаграммасына эки сөз түркүмүн мисал кылып алдым. Зататош менен сынатошту. Эң биринчи биз алардын окшоштуктарын айтсак, экөөнүн окшоштуктары экөө тең сөз түркүмдөрү жана сүйлөмдүн маани берүүчү бөлүгү. Экөөнүн айырмасы зататош заттын атын билдирип ким эмне, ал эми көптүк санда кимдер эмнелер деген суроого жооп берет. Ал эми сынатоштун айырмасы зататоштун ал заттын сын сыпатын, өңүтүүсүн, көлөмүн, формасын белгилеп, кандай кайсы деген суроого жооп берет. Зататош сүйлөмдө энин милдетин аткарса, сынатош тескерисинче аныктоочтун милдетин аткарат. Так, рахмат. Отургула, рахмат. Мына Азамат. Бул биринчи топ абдан жакшынакай кылып, баарын эме кылып беришти. Так. Андан кийинки, кана да ким даяр? Экинчи топ келгиле. Сынаточ заттын сын сыпатын, өңүтүүсүн, көлөмүн, формасын, дамын билдирип, кандай кайсы деген суроолорго жооп берет. Мисалы, алманы алсак, алма кандай жакшы, алманын өңүтүүсү кандай кызыл, алманын көлөмү кандай кичинекей, алманын формасы кандай тоголок, алманын дамы кандай таттуу. Так. Азамат. Так, сынап эмочу. Кана, дагы келип. Так, Синквейн. Биринчи зататоч, эмне күн, сынаточ, күн кандай, сары, ысык, этиш, күн эмне кылат, жылытат, жарык берет. Күнгө сүйлөм түзсөк, күн аябай ысык бул сынаточтун күчөтмө даражасына кирет. Синоним, күндүн синоними жарык. Так, жакшы, отура кой, жакшы. Так, эми китеп менен иштейбиз, ОЗ2, анан кийин жазуу менен, Китеп менен ОЗ2 иштөөдө балдар. Кана эмени ачкыла. 153 бетти ачкыла. Так, сынаточко морфологиялык жактан кандай талдоо жүргүзөбүз? Кана биринчи топ карагыла 153 бетти. Кана бир сүйлөмгө
сынатоочко морфологиялык талдоо жүргүзүү. Экинчи топ силер доскага чыгасыңар. Силер дагы талдоо сүйлөм түзүп талдоо жүргүзөсүңөр. Кана кимиңер чыгасыңар? Кел ого чык. Дагы үчүнчү топ силер дагы 53 беттен ООС2 бир сүйлөмдү талдап бересиңер сынатооч боюнча. Да, калганыңар кана ким ООС2 сүйлөмгө даяр? Кана ким даяр? Мен кел ого айта кой. Жакшы адам эли менен же кети менен. Бул сүйлөмдө жакшы деген сөз сынаточ. Себеби ал заттын сын сыпатын көргөзүп, кандай деген суроого жооп берет. Жакшы жасалышына карай тубаса, тутумуна карай жөнөкөй, бир гана сөздө турат. Грамматикалык өзгөчөлүгүнө карай сапаттыксын, жай даражада, уңгу түрүндө, мүчөсү жок. Заттык мааниде колдонулса, жакшы эли менен жакшы адам деген сөздүн ордуна колдонулат. Синтаксистик талдоо жакта аныктооч милдет тапкан. Азамат отур гой мынакей. Да, кана силерден ким талдайт? Талдай кой сен. Мен 5 кызыл алма сатып алдым. Сатып алдым Едиш. Ал эми мен бул ататоч, алма сататоч, ал эми кызыл сынаточ 5 деген санаточ. Жакшы, отура кой. Так, эми барыңер досканы карагыла. Кана? Зарина кандай талдап жатат? Текшергиле. Абдан бийик үйлөр салынууда. Салынууда бул баяндооч. Үйлөр эмне салынууда? Үйлөр бул сүйлөм ээси. Кандай үйлөр салынууда? Абдан бийик. Абдан бийик бул кандай деген суроого жооп берет. Сапаттыксын кошмо сөз түрүндө турат, жана татаал сынаточ, күчөтмө даражалар. Так, балдарым туура талдадыбы? Азамат, отура кой, рахмат. Эми балдар мынакей ушу менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Эң сонун мына топ барыңар бүт жакшы өзүңөр бүгүн сабакта балдар өзүңөр текшердиңер, өзүңөрдүн чыгармачылыгыңар менен иштедиңер, өзүңөр сонун жакшы маанилүү макалдарды айттыңар. Ошону менен бирге өзүңөрдүн тобуңарды дагы коргоп, бирден сүйлөм түзүп мактап кеттиңер. Азаматсыңар, сабак бүттү, ордуңардан тургула. Бердиңер өзүңөр жакшы аткарып бересиңер. Так, ушу анан кийин негизинен бул чыгарманы окуп атканда өзүңдү ошол каарманга коюшуңар керек да. Мына ошондо бир жакшы түшүнүк менен чыгарманы жакшы талдап, жакшы баалай билесиңер балдар. Мына ошол эле чыгармалардын бири, мынакей кимде Саманчынын жолунда. Бул негизги Толгонай деген ким балдар? Ошол Толгонай кандай бул? Бүт эненин кандай? Сен айтсаң да болот, кандай Толгонайдын образын кандай образ деп ойлойсуң? Татыктуу эне. Ошол убактагы аял заты бул кайсы мезгил эле? Субанкул менен Толгонай менин булбулум деп айтат го, ошол кайсы мезгил эле? Согуш мезгили да, туура айтасың. Ушул Макаренко мектебине биринчи кадамымды ушул жерден баштагам. Андан кийин 12-чи школго зам директор болуп иштеп жүрдүм. Анан кайра ушул 10-чу мектеп гимназиясына кайра келип иштеп атканыма 18 жыл болду. Чындыгы ыкмам. Мисалы үчүн адабият сабагында окуучуларды мен көркөм окуусуна, ошондой эле балдарым сабак көбүнчө сабакта чыгармачылык боюнча каармандардын образына кирип, ошол каармандын ролдорунда ойношот, сахналаштырганда жакшынакай ар бири ошол ролдорго кирип, мынакей ал ошол боюнча дагы кружогум бар. Мына ошол кружокто
балдарым ыр жасат. Ошол кружоктон балдарым көркөм окуйт. Ошондой эле ошол жерден дагы ролго кирип, ошо ролдор менен ар кандай жакшы эмелер менен балдарым кызыгат да. Анан илимий иш жашашат балдарым. Мына азырда балдарым ушу илимий, 6 балам илимий иш жазып атышат. Мына Алтынай, мен сага өз билген билимимди толугу менен бердим. Эми сен Ташкентке, Москвага барып дагы окуп кел. Жок агай, мен барбай эле коеюнчу. Мен коркуп жатам. Мен сизден эле окуйм агай. Жок Алтынай, сен коркпо. Билем, мен сага ишенем Алтынай. Сенден улуу академик, улуу инсан чыгат. Манайыңды көтөрчү Алтынай. Көз жашыңды көрбөйүнчү. Сүйүнчү Алтынай. Сен Ташкентке, Москвага барып окуп келесиң. Кой ыйлаба, жүрүң Алтынай. Поезд келип калды, узатып жиберейин сени. Алтынай, айланай, мен сага болгон билимимди бердим, Алтынай. Абдан акылдуу кызсың деп мындай. Жерди карап живой эме да. Ана сен Алтынай, мен ананы болбойт. Алтынай, Алтыным, жакшы, аман эсен окуп кел Алтынай. Мен Ниязалиев Павел Элдербекович, 9 класстын окуучусу болом. Мен Акимова Луиза, 9 класстын окуучусу. Биз казыркы учурда биринчи мугалимдин үзүндүсүн аткарып кеттик. Жана бул Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим повестинен үзүндүсүн аткарып кеттик. Биздин эжебиз сатылган Салталиева Гүлгакы Өзбековна бизди ушундай ролго кирип, образга кирип аткарганды абдан жакшы үйрөтүп, биздин мектепте кружок бар, Гүлгакы эженич. Ошого 2 жылдан бери катышып келатабыз. Бул сабакта Гүлгакы эже бизге образдарды кантип кирүү керек, кандай эмоцияларды көргөзүү керек, баарын толугу менен үйрөтөт. Жана сабактарда дагы Гүлгакы эже негизи абдан өзү дагы айтып берип атканда мындай ролго кирип, адамга түшүндүрүп, баарын толугу менен айтып берет да. Абдан сабакта өткөндө абдан бизге кызыктуу болот. Жана кружоктон мындан тышкары биз ошол повесттерди окуп, жана алар жөнүндө тереңдетип алабыз да. Негизинен сабакты, мисалы үчүн адабият сабагын өтүп атканда, мына Чыңгыздын чыгармалары менен. Мун үчүн мугалим өзү образга кириш керек. Ошол образ менен бирдикте балдарды дагы ошол образга тартып, ошол чыгарманын тим эле ушунчалык мазмунун терең бала түшүнүп, ошол жерден жакшы адамдардан тарбия алып, ушундай жакшы адамдардан тарбиясы менен бир жакшы адам болуп чыкса, мына менин башка мугалимдерге да айтар кеңешим ушул эле да. Тилчи, адабиятчы сөзсүз түрдө мугалим болгондон кийин мугалим бул эне. Биринчиден баланын ар бир кылык мүнөзүнө жараша жакшынакай ар бирин өзүнчө мамиле жасап, ар бирин өзүнчө билимге тартыш керек деп ойлойм. Мен ушундай эмелерим менен, ыкмаларым менен, анан ушу мен мага келген мугалим менен бөлүшөр элем. Мугалим балага жакшы тил менен, жакшы түшүнүктү берип, жакшы окутса, бала жакшы тарбия алып, ойлойм, ушундай түшүнүгү дагы, баланын сүйлөө маданияты дагы, ошондой эле мекенди сүйгөн жагы дагы өсөт деп ойлойм да. Ал үчүн мугалим окуучунун жан дүйнөсүнө кириш керек. Мына ошондо окуучу менен мугалимдин ортосундагы бири-бирин түшүнүшсө, мына ошондо ойлойм, бул сабак абдан өз бийик деңгээлине жетет го деген оюм бар да. Анан мугалимдердин баарына мен ошол кеңешимди, өзүмдүн моногу мисалы үчүн өтүп аткандагы сабак боюнча өтүп атканда ар бир сабакта мына бүгүн сабактын көп кырдуу кылып биз баардык жагынан бир түрдүү кылып өттүк. Балдарыма дагы ушундай сабак өтүш окуучуларга жагат өздөрүнө.
жасаган эмгегинин үзүрү өзүнүн жан дили менен берилип ошо кесибин сүйгөнүндө жана балдарды сүйгөнүндө ошо мугалимдик кесипке ал ылайыкталып жаралганда ошо талантты берген Кудай ага өзү дагы ошого ишине берилип жан дили менен иштейт да, ошон үчүн ошол ийгиликтер жаралып атат деп ойлойм. Мына менин ушул жерден жаштыгым бүт баары ушул мектепте болуп өттү. Ушул жерге мына 18 жыл болду ушул жерде мектепке келип, талай муундарды тарбиялап өстүрдүм. Эртең менен саат 7-де келип, ушул жерден 5-те кетем окуучулар менен болуп. Мына ушундай моногу жерде көп окуучулар менен талкуу иштерин уюштуруп, ушу абдан көп иштерди иштейбиз. Биздин ушул мектептин тегереги жап-жашыл болуп, сирен күлдөгөн кезде окуучулар менен эшикке чыгып, ошолор менен ушул жерде маектешип, ошондой эле ушул балдарымдын ушу сабакка кызыгуусу менен абдан көп убактыбыз мына ушул мектепте, ушул жерде өттү балдарым менен. Балдарымды, окуучуларымды ушул жерден көп окуучуларымды тарбиялап, мынакей ушул жерден өстүрүп чоңойттук. Ушул окуучуларым дагы ыраазычылыгын берип, ушул жерге келип, мени менен көпкө маектешип кетишет. Мен ушу өзүмдүн мугалим болгонума, ушундай жаштарга тарбия бергениме өзүмө абдан ыраазымын. Анткени менден билимин алып, менден ушундай жакшынакай тарбия билим алган балдарым кайра келип мага ыраазычылыгын берип, чоң кызматтарга көтөрүлгөн балдарымды көргөндө, ушундай жүрөгүмдөн сүйүнүп, ушунчалык ыраазы болом. Мына менин жаштыгым, мына менин ушул өмүрүмдүн көпчүлүгү мына ушул мектепте, ушу балдар менен өскөнүнө өзүм да суктануу менен, ушул жерде кээде монтип эшикке чыгып, ушул жерден ары бери басканда өзүмө бир жакшы нерселерди алып, өзүмө ушундай ыраазы болуп, ыраазы болом.